Сиз өзүңүз жөнүндө көптү билгиңиз келип жатабы? Мисалы, манжалардын узундугу жана алар кантип биздин жашоого таасир этет? Көрсө, планетадагы бардык адамдарды чыпалагынын узундугуна карап 3 типке бөлсө болот экен. Жана бул өзгөчөлүк адам жөнүндө көп нерсени айтып берет. Биринчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгы менен тең болуп турса, бул сиз оор басырыктуу жана тартиптүү адамсыз дегендик. Сиз табияттан эле тартипке жакынсыз. Бардык оокаттарыңыз өз ордунда турганын сүйөсүз. Хаостон инстинкттик деңгээлде качасыз. Сиздин жиниңизди чындап эле кашайтчу нерсе бул белгисиздик. Ойлоруңуз ирэттүү, чечимдериңиз жакшы ойлонулган. Сиз кырдаалды тыкыр изилдегенден кийин гана өз ойлоруңузду түзөсүз. Бат чечим чыгаргандардын катарына кирбейсиз. Сиздеги болгон ишеним түпкүрү инсандык сапатыңыздан көз каранды. Бул сизди башкалардан айырмалантып турат. Экинчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгынан төмөн турса, анда сиз өтө эмоционалдуу, сезимтал жана тез түшүнгөн адамсыз. Муктаж болгон адамга кандай болсо да жардам бергенге умтуласыз. Кимдир бирөө сиздин ишенимге кирсе, ал үчүн бардыгын кылганга даярсыз. Бул сиздин алсыз жериңиз. Жакын адамдарыңыздын күтүүсүз айткан сөздөрү сизге көбүнчө катуу тиет. Сиз эмпатияга жакынсыз. Өзүңүздү башкалардын ордуна коюп, алардын эмоционалдык абалын сезүү сиздин тубаса жөндөмдүүлүгүңүз. Бул сейрек кездешүүчү өзгөчөлүк. Аныңыздан кайтпаңыз. Сиз чачыратып турган жылуулукту дагы ким чача алаарын ким билет. Үчүнчү тип. Эгер чыпалагыңыз аты жоктун биринчи сызыгынан жогору болуп турса, анда бул тип сиздики. Бул деген сиз кандай гана иш болбосун, жумушуңуз болобу, жеке ишиңиз болобу же мамиледе болобу, толугу менен берилген адамсыз дегенди билдирет. Сиз өзүңүздү бир нерсеге толук арнаганга жана башкалар күткөндөн дагы көп бергенге көнгөнсүз. Сиздин шексиз жоомарттыгыңыз инсандык өзгөчөлүгүңүздүн негизги белгиси. Ошондой эле сырды жакшы катасыз. Өзүңүздү болсо коомдо абайлап жана сыйлык алып жүрөсүз. Башкаларга кылган боорукердикке жооп катары сизге болгон адилеттүү мамилени күтөсүз. Тегерегиңизге сиз кандай болсоңуз, ошол абалыңызды сыйлаган адамдарды чогултканды жактырасыз.